Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Атамекен парламенттик фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов борбор шайлоо конго кечөөгүнү кайрылып, аны партия тизмесине чыгарып салууну суранган. БШК анын арызын бүгүн канааттандырды. Башкалар сыяктуу Шыкмаматов партиядан тышкары депутат болуп деле отура берсе болмок, бирок анткен жок. Атамекен фракциясында 11 депутат болгон, эми 10 гана калышы мүмкүн. Бирок кандидаттар тизмесинен 4 адам: Ташболот Балтабаев, Болот Шер, Талант Узакбаев менен Рыспек Мирзаматов чыга турганын билдирди. Кийин бир кезде мүмкүн депутат боло тургандар тизмеден чыгып кеткенинен фракция көп деле жапа чекпейт. Ошондуктан маселе Шыкмаматовдун өзүнө гана келип такалат. Партиянын негиздеген Текебаев менен Шыкмаматов ортосунда кандай бир пикир келишпестик бар экени сыртынан ачык байкалган эмес. Бүгүн журналисттер менен жолукканда Шыкмаматов Текебаев менен да партиянын башка мүчөлөрү менен дагы жолдоштук мамиледе кала турганын, бирок ал үчүн принцип маанилүү экенин билдирди. Ажырашуу чечимине келүү өтө оор болгондугу айкын. Мен бүгүн өзүмдүн депутаттык укуктарымды тапшырып бердим. Мен бүгүн Атамекен партиясынын курамынан өз каалоом менен чыктым. Мындай чечим кабыл алыш үчүн мен үчүн абдан оор болду. Татаал болду. Бирок мен 70 өлчөп бир кездим. Анткени ага чоң бир себептер болду. Шыкмаматовдун айтымында саясаттан ал кетпейт жана сол чордончулар менен биригиши мүмкүн, бирок Текебаевдин каршылаштары менен кызматташпайт. Анткени эки саясатчы ортосунда саясий принциптер менен байланышкан араздашуулар пайда болгону айтылууда. 17-жылдан бери фракцияны Шыкмаматов башкарганда бийликти ал көп сындаган эмес. Текебаев болсо мурдагы күнү катуу сөздөрдү айтты. Биз конституциядан сырт жашап жатабыз. Конституция иштеген жок. Премьер-министрдин ыйгарым укуктарын көз көрүнө тартынбай, элден жашырбай президент өзүнө алып койгон. Ошон үчүн мен кылдым деп айтып, келечекте да премьер кыла турган иштерди мен кыламын деп вада берип жатат. Мына көпчүлүк адамдар ойлойт, конституцияда жазылбаса кантип бийликти алып алат деп. Муну узурпация деп коет. Бийликти коркутуу жолу менен, алдоо жолу менен жана ар башка жол менен бийликке тиешеси жок адамдар ээлеп алат. Шыкмаматов болсо өзүн саясатты алдыганча сак алып жүрөт. Саясаттануучу Марс Сариев бүгүн августтун аягында үй камагына чыкканда Текебаев дагы өзүн сак алып жүрө баштаган, бирок акыркы күндөрү ал батышчыл саясатчылар менен көп жолуккандан кийин анын саясий турмушу бир кыйла радикалдашып кетти. Жана ошондон кийин 23 декабрда Текебаевдин үй камак мөөнөтү 29 февралга чейин узартылды. Коомдун бир топ катмарлары азыр чечкиндүү реформалар болбой жатканына нааразы. Алмазбек Атамбаевдин президенттиги учурунда конституциядагы башка маселелерде мыйзамдардагы орой бузулган жана бийликке уюшкан кылмыштуу мафиялык топ келген. Акыркы 2 жылдын ичинде алардын мизи кайтарылды. Анткени менен кескин өзгөрүүлөр анчалык деле байкалбай жатат жана көп нерселер мурдагыдай эле калууда. Бирок башка да вариант болушу мүмкүн. Шыкмаматов партия лидеринен атайын тапшырма алып, Текебаев менен макул болбогон анын саясий каршылаштары менен биригип, аларды Атамекендин турумуна жакындатууга аракеттениши ыктымал. Айнырыс принципиалдуулугу менен Текебаев өз тарабына көп деле шайлоочу тарта албайт. Ал эми Шыкмаматов менен спектрин эки башка учунда иштесе, ошол үзүр алып келиши мүмкүн. Коомдо да, саясатчылар ичинде дагы шамал кай жакка бурулса, ошол жакка бурулгандар көп. Алардын өз туруктуу пикири жок. Жана алар кээде биринчи эле айтылган баага макул болуп сатылып кетет. Эгер Шыкмаматов менен Текебаев ажырашымыш болуп, бирок бир максатты көздөп аракеттенет деген божомол туура болсо, анда алар Кыргызстанда чыныгы саясат баштап жатышат. Чыныгы саясатчылар болсо өлкөбүздө өтө аз. Кеп ошондо саламат калыңыздар.